Ала Тоо аймагындагы ушул мүнөттөргө акыркы окуялар жана көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкөдө маалымат программасында алар менен биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Алгачы бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кооптуу аймактардын коопсуздугуна ким жоопту? Нарын шаарынын көтөрмөчү өлкөмүнүн тургундарынын датын ким угатта маселесин ким чечет? Төлкө келет, карайт, көрөт баардык нерсени. Ушундай экен эле код болду. Билим берүү тармагын реформалоого карата жаңы мыйзам долбоору талкууланууда. Биз кыргыздардын дагы национальный гордость болуш керек да. Программабызды расмий кабарлар менен баштайбыз. Казакстандын Астана шаарында эгемендүүлүк сарайында Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге мүчө мамлекеттердин 6-чы саммити өттү. Иш-чара учурашуу аземи жана биргелешкен сүрөткө түшүү менен башталып, ага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана кеңешмеге мүчө мамлекеттеринин жетекчилери катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстан цивилизациялар аралык диалогко жана Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөгө өбөлгө боло турган аймактык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча күч аракеттерди кубаттай турганын белгиледи. Ошондой эле 14-октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны жана Борбор Азия плюс Россия мамлекет башчыларынын саммити өтөт. По укреплению доверия в политической, экономической, гуманитарной сферах. Бүткүл дүйнөдө тынчтыкты, глобалдык коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү жана социалдык прогрессти камсыз кылуу үчүн буунун жалпы ишине өз салымыбызды кошууга умтулабыз. Ушуга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун жана бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн чаккан мамлекеттердин көйгөйлөрүнө буруу максатында Кыргызстан 2027-2028 жылдарга буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин сунуштады. Биз талапкерлигибиздин колдоо табарына ишеним артабыз. Мындан тышкары биз терроризм жана экстремизм менен гана эмес, ошондой эле баңги заттарды жана курал-жарактарды мыйзамсыз жүгүртүү, адамдарды сатуу, арам акчаны адалдоо жана кибермейкиндиктен мыйзамсыз иш-аракеттерди жүргүзгөн трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча эл аралык күч-аракеттерди активдештирүүгө чакырабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Бишкекте эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүү маселесинин үстүндө иштеп жатат, который будет способствовать межцивилизационному диалогу и укреплению взаимопонимания между странами азиатского региона. Астанада өтүп жаткан Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге мүчө мамлекеттердин 6-чы саммитинин алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Россиянын президенти Владимир Путин жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу өттү. Владимир Путиндин кыскача сөзүнөн кийин тараптардын жолугушуусу жабык режимде болду. Белгилей кетсек, буга чейин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев жолугушууда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги көйгөйлүү маселелери талкуулана тургандыгын кабарлаган. Биргелешкен жолугушуу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелерин чечүүгө көмөк көрсөтүүгө даярдыгын билдирген. Владимир Путиндин демилгеси менен уюштурулду. Он 13 октябрь бүткүл дүйнөлүк кырсыктарды алдын алуу күнүнө карата Нарын шаарындагы номер 8 Арсанбек Буйлашул атындагы орто мектепте өрт тактикалык машык өткөрүлдү. Анда өрт кырсыгы катталган учурда көрүлүүчү аракеттер аткарылып, өрт өчүрүүчүлөрдүн жана ыктыярчылардын чеберчиликтери арттырылды. Кененирээк Эсенбек Сталбек уулунун репортажы. Биринчи өрт катталганда Өрт кырсыгы катталган учурда өзүңдү токтоого кармап кооптуу жайга чыгыш керек деген Данияр Алтымышев Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлашуулу атындагы номер 8 орто мектептин окуучусу. Ал өрт кырсыгы катталган учурлардагы эрежелерди толук билбесе да, орчундууларын ар дайым эсине түйүп келет. Ага жараша билген эрежелерин курбалдаштары менен ар дайым бөлүшүүгө даяр. Биринчи өрт катталганда 3 жол звонок берилет. Ошо звоноктон кийин 2 мүнөттүн ичинде имараттын ичинен чыгып кетиш керек.
эгерде чыга албай калсаң имараттын ичинде коопсуз жер таап ошол жакта куткаруучулар келишекти, отуруп туруш керек. Жогоруда кеп болгон каарманыбыз билим алган орто мектепте өрт тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Анда өрт өчүрүү куткаруу кызматкерлери тарабынан тийиштүү аракеттер көрүлүп, чеберчиликтери арттырылды. Бирок куткаруучулар кырсыктын очогу катталган жерге жетүү үчүн тоскоолдуктарга дуушар болушту. Тагыраагы машыгуу өткөрүлгөн билим уянын айланасында өрт кырсыгына карата эрежелер толук сакталган эмес. Машыгуу 13 октябрь бүткүл дүйнөлүк кырсыктарды алдын алуу күнүнө карата уюштурулган. Аны менен катар окуучулардын жана куткаруучулардын кырсык катталган учурларда көрүүчү аракеттерин арттыруу болуп саналат. Өрт тактикалык машыгуунун өтүүнүн негизги планы болуп бул мектеп окуучуларын ошо кырсыкта кандай өзүн өзү алып жүрөт, өзгөчө кырдаалдарда канча убакытта эвакуация болуш керек, баардыгы билип, билим деңгээлин практика жүзүндө көрсөтүш керек. Мындан негизинде биздин өздүк курамдагы өрт тактикалык машыгуунун алкагында өзүнүн чеберчилигин жогорулатып, мектепте эвакуация иштерин кандай тартипте аткарыш керек, канча убакытта белгилениш керек, ошону дагы тактыкта аткарган үчүн бат-бат өткөрүлүп турат ушу мектептерде эл көп чогулган жайларда. Машыгууда улуттук кызыл жарым ай коомунун ыктыярчылары жана кызматкерлери тарабынан кырсыктан жабыр тарткан адамга биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча да маалыматтар айтылып, иш жүзүндө көргөзүлдү. Анда окуучуларга сынык таңуу, дем алдыруу боюнча мастер-класстар уюштурулду. Биздин милдетибиз окуучуларга биринчи жардам көрсөтүү боюнча үйрөтүү жүргүзүп болчу, бирге мастер-класс көрсөттүк. Биринчи медициналык жардам көрсөтөбүз кырсыкка катталган учурларда, өзгөчө кырдаалдар учурунда дагы көмөк көрсөтүп жардам беребиз. Өткөрүлгөн машыгуунун бирден бир максаты өрт кырсыктарын алдын алуу жана тобокелчиликтерди жоюу болуп саналат. Себеби жыл башынан бери Нарын шаары жана Нарын районунун аймагынан 24 өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 1,8 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Эми, Нарын шаары. Мындан 2 жыл мурун тактап айтканда 2020 жылы Нарын шаарында катуу жааган жамгыр селге айланып, Алмабак чөлкөмүнүн көтөрмө аймагындагы турак жайларга олуттуу зыян алып келген. Айрым турак жайларга жашоого болбойт деген да жыйынтык чыгарылган. Селдин кесепеттерин жоюуга карата түзүлгөн комиссия атайын сел тосмолору жана арыктар салынат деп убада кылышкан. Андан бери же тосмо жок, же жаңы жер тилкеси жок деген тургундар Нарын облустук медиа борборуна кайрылышты. Алардын датын кабарчыбыз Гүлзат Мукенова угуп баарлашып келди. Биринчи топтогу майыптыгы бар Токтогон Нажалиев жубайы Сакен Ташбаева менен көтөрмө чөлкөмүнүн 66-үйүндө жашайт. Турак-жай коктунун оозунда болгондуктан катуу жааган жаандын кесепети түз эле алардын үйүнө тиет. 2020 жылы июнь айында болгон сел агымы үйдү каптап, түзүлгөн комиссия жашоого жараксыз деген тыянак чыгарган. Коктун ичимен толтура эле келди, толкуп эле. Үйлөрдүн баарын каптады. Бу кошуналардын үйлөрүнө бүт кирди. Биздикин үйдү болсо мондай эле жапырып эле каптап, үйлөрүбүздүн ичине суу кирип, мына азыркыга чейин кургабайт да. Ошондон кийин бир эме чыгара калып, эти московскийчи ошол жактан эме көрсөттү да. Бирок алар мындай чечимге нааразы. Анткени жер комиссиясы чечип берген тилке мындан өткөн кооптуу жер деп эсептешет. Бияктарлар көпчүлүк барбайбыз деп атат. Эме условиясы жок, суу жок, эчтекеси жок, свет жок. Деп эме чекенден кайра андан кийин московскийден кирпич заводдун жанынан беребиз деген. Жерлерди көрсөтүп койбойларынан кайра ада болбой калды. Эми пока жер берилбейт окшойт, дагы жер карап атабыз, сурап атабыз деп аткан, ошо ойдон эле дайын жок. Ушул эле чөлкөмдүн жашоочусу Алтынбек Молдокулов да айттырбай келген табият кырсыгынын азабын далай тарткан. Селдин кесепетинен үйүнүн дубалы урап, полу чирип баратканын айтып, зээни кейиди. Үйдүн ичин баары суу каптап, үйдүн ичи баары ным болуп, полдун баары жарабай калганда, төлкө келет, карайт, көрөт баардык нерсени. Ушундай экен эле код болду. Башка бизге эч кандай эме берген жок да, даже суу да деле берген жок, кредит деле берген жок. Даже биз өзүбүз кредит алып, өзүбүз төлөөлүк кичине жардам кылгыла бизге жер боюнча жер бергиле десек да, жер да берген жок. 2020 жылдын 3-июнунда катуу жааган жаан селге айланып 60ка чукул турак-жай жабыр тарткан. Жалпысынан 48 куткаруучу, 6 суу сордуруучу, мотопомпа жана кум шагылдарды жүктөп чыгаруучу оор техникалар жеринде иштеп, ыкчам иретке келтирүү аракеттери көрүлгөн.
Ошол учурда түзүлгөн комиссия көтөрмө чөлкөмүндөгү 4 турак жайга жашоого мүмкүн эмес деген корутунду чыгарган. Алар жабыр тарткан тургундарга башка аймактан жер тилкеси берилип, ал эми калган тургундарга материалдык жардам көрсөтүлүп, аймакка сел агымын тосуучу тосмолор курулат деп убада кылышкан. Жергиликтүүлөр алардын айткандары сөз бойдон калды деп нааразы. Өмүрлөрүн тобокелдикке салып, коркунуч менен жашап жатканын айтышат. Корутунду чыгарып берген, көчүрүлсүн, неме берилсин деп. Жок, ушу күнгө чейин. Мына 6 кальций алып келип койгон. Быйыл да суу каптады. Биз суу каптап келатканда жайларда биз деген коркуп эле сапсаңдап эле турабыз ушул жерде. Эмне каптап кетет я деп. Мына эптеген жан сактоо менен жашап келатабыз. Жарандардын мэрия жер бербей атат деген дооматтарын шаардык бийлик четке кагат. Көтөрмө чөлкөмүндөгүлөргө калаанын Москва чөлкөмүндөгү кирпичный аймагынан жер тилкелер сунушталган. Бул жарандар турак жайын камсыздандырбагандыгына карабастан убагында 50 000 сомдук материалдык жардам көрсөтүлгөндүгүн билдиришти. Бирок алар ошо кезекте камсыздандырган эмес да. Камсыздандырса 1 миллионго чейин акча алып калышмак. Анан камсыздандырбай бирок 50 000ден алышкан. 50 000ден ошо президент өзү карточкасына салып берген да. Шаарда 1600-1800 киши кезекте турат. Жер жок. Бирок ошого карабастан баягы кишилердин, адамдардын өмүрүн алдын алуу боюнча кирпичтен баягы сунуштаганбыз да. Жер беребиз деп алып барып көрсөтүштү, бирок биз алган жокпуз. Бизге үй салып бергиле деди. Негизи биз а жерде эле коопту жер экен, аяк деле барып көргөнбүз. Анан негизи бизди бул ошо үйлөрдү тияктан бери тартып келгендер ошо үйлөрдүн баарын көчүрүлсүн деген корутунду чыгарылган МЧСтен. Көчүрүлсүн деген. Анан көчүрүлүп эле жатабыз. Мына андан бери 2 жыл болду. Барып атып тажап бүттүк. Калктын санынын өсүшү менен облус борборунда жер тилкелерине болгон муктаждык да көбөйүүдө. Учурда калаада 1800гө жакын жаран жер алууга кезекте турат. Ал эми көтөрмө чөлкөмүндөгү бул маселе качан жана ким тарабынан чечилери белгисиз бойдон калууда. Учурда жергиликтүү бюджетте каражат жок болгондугуна байланыштуу чет элдик инвесторлордун жардамы менен сел тосмолорун куруу аракеттери бар деп билдиришти мэриядан. Гүлзат Мокенова, Айдын Түлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ал арада Каракол жылуулук менен камсыздоо ишканасы от жагуу мезгилине карата быйылкы жылга пландалган иштерди толук аткарып кышка даяр. Аталган ишкананын карамагында жалпы 23 откана болуп, 3600 абонент, 8 мектеп жана 30дай мекемени жылытуу мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы тапта жылуулук системасына суу кое берилип, текшерүү иштери жүрүүдө. Аба ырайынын кескин төмөндөшү менен жылуулук берилмекчи. Кененирээк кийинки сюжетте. Каракол шаарында борбордук жылуулук тутумуна кошулган көп кабаттуу үйлөрдүн, мекемелердин саны жыл санап өсүүдө. Алсак курулушу жаңы бүткөрүлгөн 30 батирден турган бул турак жай толугу менен жылуулук тутумуна кошулган. Мындай жагдай жашоочулардын капчыгына да туура келип, үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыздалышына шарт түзүлөт. Кыш келет ат буюрса мына суукта бияк дом, Кудай буюрса Караколдун бир алдыдагы эле үйлөрүнүн бири болду. Кудай буюрса ошо Кызыр строй Окенова салып атат биякты ошо салып бүтүп. Быйыл буюрса ошо эксплуатацияга берип, жылуулукка коштук баарын. Шүгүр Кудайга. Суусун бергенбиз, муздак суусун, канализация кошулган. Каракол шаардык жылуулук менен камсыздоо ишканасынын карамагында жалпы 23 откана бар. Булар шаар аймагындагы 3600 абонент, 8 мектеп жана 30дай мекемени жылытат. Бүгүнкү күндө отканаларда кышка карата камылгалар жүргүзүлүп, ишкана жылуулук берүүгө толук даяр. От жагуу мезгилине быйылкы даярдоо иштерин 16 майда баштап, дефектный акттын негизинде ошол 15 сентябрга чейин толугу менен бүткөнбүз. Быйылкы биздин жетишкендиктер ушул отканаларга жаңы заманбап ВОСТ 06-08 деген буу казандарды алып келип коюп алдык. Бул иш деген 5-6 жылдан бери жүрүп аткан иш болчу. Ошо быйыл ошол жумуштарды аяктап атабыз. От жагуу мезгилине даярбыз деп айтсак болот. Көмүр маселеси боюнча ушу Али Курулуш деген компания 16 000 тонна уткан. Мына азыр бүгүнкү күндө келип атат. 4780 тоннасы келди. Дагы күндө ташылып атат. Келип аткан көмүрдүн сапаты азырынча жакшы эле. Белгилей кетсек, мында жылына 17500 тонна көмүр, 12 миллион киловатт-саат электр энергиясы керектелет. Ал эми аба ырайынын кескин төмөндөшү менен жылуулук берилмекчи. Мол түшүм алуу үчүн буурчактын үрөнүн жакшыртуу керек. Бул максатта Таласка Иран мамлекетинен атайын адистер келип, өрөөндөгү айрым талааларга барып буурчактын өнүмүн жеринде көрүштү. Алар жергиликтүү буурчактын сапатын оңдоо боюнча кандай сунуштарын беришти?
Сөз кабарчыбызда. Таластагы төө бурчактын сапатын жакшыртууга ирандыктар кызыктар. Эң биринчи эле адистер таластагы бурчак кабыл алган ишканалардан кабар алышты. Алар бурчактын сапатын, көлөмүн көрүп үйрөндүн эскиргендигин белгилешти. Мындан тышкары ирандыктар Талас районундагы бурчак айдалган жерге барышты. Адистер жулунган бурчакты жеринде көрүп, чанактарын санап түшүмдүүлүгүнө көңүл бурушту. Башкы максаттары эскирген бурчактын үрөнүн жакшыртуу, түшүмдүүлүгүн көтөрүү жана жерди туура иштетүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөтүү. Биз бурчактын үрөнүн жакшыртып, көп түшүм алууга жардам берели деп жатабыз. Максатыбыз ишке ашса өзүбүздүн Ирандагы сапаттуу бурчактын сортторун Таласка алып келип, чаңдаштырып, жаңы үрөн чыгарып беребиз. Жаңы үрөн эккен жакшы да, бирок ошол эле учурда мол түшүм алуу үчүн дагы жерди туура иштетүү, жер семирткичтерди өз өлчөмү менен берүү керек. Баса бул аймактагы жерлердин кычкылдуулугу pH деп коет. Ошол жогору экен. Ал түшүмдүүлүктү азайтып жиберет. Бурчак өстүрүү боюнча ирандык адистер Таласта агроном кеңешчи Турарбек Кутманалиевдин чакыруусу менен келишкен. Эки тарап макулдашып, бурчактын түшүмүн жакшыртуу, үрөндүн сапатын көтөрүү жана дыйкандарга окуу семинарларын өткөрүүнү көздөп жатат. Тараптар айдоо жерлерин кыдырып, бурчактын тамырынан тарта чанагына чейин карап, сунуш пикирлерин ортого салышты. Бул жерде сыноо катарында ушу биздин Таластын регионунда ылайыктуу сортторду биз алып келип беребиз деп айтышты да. Андан тышкары дагы биздин өсүштөгү дагы 7-8 түрлүү сортторубуз бар. Ошонун сапатын жогорулатып, кайта багыл мурунку келген элитный сортторго алып келе алабызбы десем, конечно, быйылкы жылга чейин мынакей уже түшүмдөр жылдан жылга төмөндөп баратат. Ошон үчүн мен ошол биз КМЦ аркылуу мынакей ошол кишилерди таап, сүйлөшүп, келерки жылкыга Кудай буйрса пландап турабыз. Төө бурчактын үрөнүн жаңыртуу сунушунун жергиликтүү бийлик дагы жактырды. Облус башчысынын биринчи орун басары Канымет Осмонбеков агроном кеңешчи Турар Кутманалиев баштаган ирандык адистердин долбоору дыйкандарга абдан зарылдыгын белгиледи. Биринчиден ушул ирандык инвесторларды ушул жака алып келген, биздин Таласка алып келген Турар мырзага чоң ыраазычылык айтып отурам да. 30 жылдан ашып кетти, бирок ошол ушунча жылдан бери фасолдун урugун жаңыртабыз. Жаңыртуу боюнча иш болгон эмес да, чын айтканда. Баягы 1-2 жыл мурун жаңыртабыз деп Туркиядан уруктар алып келди эле, анысы дагы мындай жакшы натыйжа берген жок. Анан эми булар келип азыр айтышып атат, ушу биз уруктарды жаңыртып сиздерге жардам беребиз деп, бул өтө жакшы нерсе. Ирандыктардын бурчактын үрөнүн жаңыртуу долбоору тиешелүү министрликтердин макулдашуусу менен ишке ашат. Быйыл Талас облусунда 54.595 гектарга бурчак айдалган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2958 гектарга аз. Муну дыйкандар бурчактын түшүмүнүн аздыгы менен түшүндүрүшүүдө. Өлкө келечеги жаштар, бирок алардын илим билимдүү болушу үчүн азыртадан кам көрүү зарыл. Анткени аталган тармактагы көп жылдан бери келаткан көйгөйлөр билим сапатын артка тартууда. Андыктан агартуу тармагын өнүгүү жолуна салууга карата жогорку кеңеште тармак адистери менен жарандык коомдун катышуусунда жаңы даярдалып жаткан мыйзам долбоору талкууга алынды. Анда айтылган маселелер тууралуу кийинки сюжетте кеп болот. Нарын шаарындагы номер 2 Чебурашка балдар бакчасындагы бул тайпада жалпы 57 наристе тарбияланат, бирок бөлмө 35 гана балага ылайыкталган. Тилекке каршы бакчага кезекке тургандар арбын болгондуктан мүмкүнчүлүккө жараша жеткинчектерди батыруу аракети көрүлүп, белгиленген ченден ашык калууга туура келген. Канстабар болуп атканда да жетпейт. Анткени бизге тендер өтүп атканда дагы балдар мындай өтө көп балдар учитывать этпейт экен да. Кыйын эле болуп атат балдарга уктап атканда, ойноп атканда, помещениятар. Негизи көп жылдан бери ушинтип келе атабыз көп балдар менен.
42 миңден ашуун калк жашаган Нарын шаарында болгону 11 гана бала бакча бар. Алардын бирөө жеке менчик, калганы мамлекеттик бакчалар. Аларда 2,5 миңден ашуун балдар тарбияланууда. Дагы 1,5 миң бала кезекте турат. Ушул 11 бала бакчада азыркы учурда 2624 бала тарбияланып атат. Ошондо 51,9% түшөт да. Буга чейин 30 жылга чейин бир да бала бакча салынган эмес. Мына быйылкы жылы түрктөр тарабынан Ататүрк бала бакчасы номер 1 бала бакчасы салынды жаңы. Бала бакча салыныш керек. Бала бакча бир жок дегенде эле 5 бала бакча салыныш керек да. Ушул 1500 баланы бала бакча менен камсыз кылыш үчүн. Теңир Тоо аймагындагыдай эле өлкөнүн бардык аймактарында бала бакчалар аз санда. Ал тургай ири шаарларда мектептердеги орундардын тартыштыгы башка маселеге айланууда. Мындан улам Бишкек жана башка айрым шаарларда жеке менчик бакчалар менен мектептердин саны дагы көбөйө баштаган. Мындан улам абалды жөнгө салууга карата билим берүү тармагында олуттуу реформаларды ишке ашыруу зарылдыгы келип чыккандыктан бул боюнча билим берүү жана илим министрлигине жана тиешелүү тараптарга жаңы долбоор иштеп чыгуу тапшырылган. Министрлик тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору менен урматтуу депутаттар демилгелеген мыйзам долбоору, жарандык коом катышып иштеп чыккан мыйзам долбоору мындай айтканыбыз 70-80%га окшош. Биргелешип отуралы дагы эки мыйзамдын тең жакшы позитивный жактары бар. Эки мыйзамдык тең бар. Ортосунан жакшысын чыгаралы. Билим берүү жана илим министрлигинен сырткары Жогорку Кеңештин депутаттары менен жарандык коомдун өкүлдөрү биргелешкен мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Эми аларды бирдиктүү системага салып чыгууга карата атайын тармак аралык топ түзүлгөн. О необходимости создать межведомственную рабочую группу. Тармак аралык топко Жогорку Кеңештин депутаттары, билим берүү жана илим министрлиги менен жарандык коомдун өкүлдөрү биригип, аймактарга чыгып, сунуш пикирлерди эске алып, мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Аны 21 депутат колдоого алууда. Бул долбоордо мектепке чейинки жана мектептеги маселелер, ошондой эле кесиптик билим берүү камтылып, башкы максат билим сапатын көтөрүүгө багытталган. Күн тартибиндеги маселе Жогорку Кеңеште талкууланып, ага депутаттар тиешелүү тармактын өкүлдөрү менен жарандык коом катышып, сунуш пикирлер ортого салынды. Биз ушу билимдүү адамдар менен, билимдүү жарандарыбыз аркылуу гана кубаттуу экономиканы түптөп, күчтүү мамлекет боло алабыз деген ойдомун. Кыргызстанда 80%га жакын бала бакчага барбайт экен. Биз болгону 21-22% гана балдарыбызды бала бакча менен камсыздап атабыз. Бала бакчага барган бала менен бала бакчага такыр барбаган баланын айырмасы чоң. Биз мектепке чейин балдарыбыз ушу санаганды, окуганды үйрөнүп бара турган деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Талкууга алынган мыйзам долбоору билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, андагы башкарууну жөнгө салуу жана мамлекеттик каржылоонун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Дүйнөлүк тажрыйбаны мен деле көрүп келдим. Бирок урматтуулар, кыргыздар, биз кыргыздардын дагы национальный гордость болуш керек да. Мен айтар элем, бир дүйнөлүк методиканы айтканда параллельно бир кыргыздан чыккан методиканы коелу параллельно. Ата-эне алгачкы жана түбөлүктүү педагог. Ата-эне жалаң гана спонсор болуш, мектеп ремонтуга катышыш эмес, балдарга билим берүүнүн тең ата партнер болуп, ошолорго кызыктырып, үй бүлөдөн жардам бериш. Ал үчүн ата-энелерге педагогикалык билим берүү керек. Талкуунун жүрүшүндө айтылган сунуш пикирлер эске алынып, мыйзам долбоорун дагы терең иштеп чыгуу жагы белгиленди. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсахунов, Өлкө Деми. Балдарды тарбиялоодо улуттук каада салттардын мааниси терең. Алсак, ата-бабаларыбыз балага туура ат коюп, бешикке салуу, тушоосун кийсүү жана башка салттуу жүрөлгөлөр менен ага акыл насаат айтып, туура тарбия берип келишкен. Мына ушул кыргыз маданияты, анын ичинен бала тарбиялоодогу салт нарк туурасында Нарын шаардык китепканасында окуучулар менен баарлашуу тегерек столу уюштурулду. Теманы кийинки сюжет улайт. Келечекте чыгармачылыкка кадам таштап, кыргыз маданиятын дүйнө элине таанытам деген Айнези Гүсөнова учурда кыргыз маданиятын тереңдеп изилдеп, улуттук каада салттарды билүүгө аракет кылууда. Ошондой эле ал музыкалык сабаттуулугун жоюу үчүн айыл жеринен облус борборуна келип билим алып жаткан чагы. Келечекте өзүм чыгармачылык жак менен кетким келет. Актриса болгум келет, ырчы болгум келет. Ошол мен ушул Нарынга келгендин себеби өзүмдүн музыкалык билимимди өстүрөйүн деп, эл алдында чыкканда толкунданбайын деп, эркин жүрөйүн деп, өзүмдүн
опыттарымды көбөйтөйүн деп келдим. Ата бабадан келе жаткан улуттук көнөрбөс каада салттар бала тарбиялоодогу эң негизги ыкмалардын бири. Анткени кыргыз эли бала төрөлгөндөн тарта эле ырым-жырым, ар кандай жөрөлгөлөр менен адеп, ыйман, жакшы мүнөздү калыптандыруу сыяктуу тарбияны берип келген. Улууга кандай мамиле, кичүүгө кандай мамиле, эркекке кантип салам айтасың, аялга кантип салам айтасың, кичүүгө кандай мамиле кыласың, улууга кандай мамиле, кичүүгө зат, улуу урмат, кичүүгө зат деген ушундай биздин баалуу баягы тарбия бар эле да, бирок тилекке каршы мореке ааламдашуу заманында бул нерсени жоготуп баратабыз да. Анткени менен бүгүнкү күндө бала тарбиялоодо улуттук нарк наслди унутта калтырып, татыктуу таалим, тарбия берүүгө маани берилбей калгандыгы өкүнүчтүү. Бул учурда алгач баладан мурда ата-энелер билим алып, баланы тарбиялоонун жолун үйрөнүү шарт дейт бир нече китептердин автору Мамбетасан Ибраев. Ата-энелер мисалы бала тарбиясын бериңиз дегенде деле эмнеден башташын билбейт да. Мисалычы, бирок эми биз азыр китептерди жазып атабыз, кайсыл нерседен балага башташ керек деп. Мурун дегенче 40 парс деп үйрөтүлчү да. Бул жакшы нерсе экен да, 40 кошунага болгон парсың, ата-энеге болгон парсың, ошону ачыктап берчү, 40 парсты ачыктап берчү да. Анан ошол бул эмени баштай турган нерсе эле азыр эми ата-эне биринчи өзүнөн башташ керек. Эмне кылыш керек? Китептер чыгып атат, окушубуз керек. Өзүнө таалим, тарбия, кең философиялык ойлорду камтыган кыргыздын улуттук салт саналарын жаш муундарга жеткирүү максатында бүгүн Нарын шаарындагы Жумагүл Коңурбаева атындагы китепканада окуучулар менен бирге тегерек стол уюштурулган. Асан айтып дегенде илгери айтчы, азыр асан айтпай эле баланча деп кой өтпөй. Андан кийин эле баланын кадам шилтечи тушо кесүү. Ушундай салттарды бурмаланып кетет, бешикке салуу деле бир жана бешикти алып аластап чүкө балка салып алып, оңбу солбу деп баланын өзүнүн биздин укура кеп сөздөрүбүз бар да, ошону кийинки мундарга толук калтыруу. Тегерек столдо бала тарбиялоодогу салт нарк темасында кенен барлоошуу жүрүп, жаңы төрөлгөн балага ат коюу, тушо кесүү, бешикке салуу жана башка бир катар каада салттардын маани маңызы түшүндүрүлүп берилди. Гүлдара Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын шаары, өлкөдеми. 19 октябрь социалдык коргоо жана кесип бирликтер уюмдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы буга карата мамлекеттик муниципалдык мекемелер жана коомдук тейлөө кызматкерлеринин профсоюзунун Нарын облустук комитети 3-чү пленумун өткөрдү. Анда комитеттин 1 жыл аралыгында аткарган иштери тааныштырылып, кызматкерлердин эмгек укуктары, социалдык кепилдиктеринин жеткиликтүүлүгү боюнча 10дон ашык маселелер каралды. Ошондой эле жыйында профсоюзду уюштуруучулук жактан чыңдоо, иштин ыкмаларын өзгөртүү жана өнүктүрүү, кесип бирликтер уюмунун активисттерин окутуу жана башка бир катар маселелер ортого салынды. Белгилей кетсек, аталган кесиптик бирликтер комитетинде 5000ден ашык мүчө катталган. Ал эми жыйында кесип бирликтер уюмунун кызматкерлеринин майрамына карата алдыңкы кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, муниципалдык мекемелер жана коомдук тейлөө кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин төш белгилери жана ардак грамоталары жана облустук деңгээлдеги сыйлыктары тапшырылды. Эмес, биз да ошол майрамды утурлай ушу пленумубузду өткөрүп, анан биздин эмгектин алдыңкы профсоюз мүчөлөрүнүн алдыңкыларын сыйлоо аземи дагы болду. 1 жылда бир баа берип, моралдык жактан колдоо көрсөтүлүп келет жыл сайын. Спорт кабарларынан Нарын облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын колдоосу менен Мамыш ата балбандын жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш башталды. Анда республиканын бардык аймактарынан келген 600гө жакын 27 килограммдан 100 килограмм салмакка чейинки жаш өспүрүмдөр күч сынашат. Келем үстүндөгү беттеш 3 күнгө созулат. Мелдештин максаты мына азыркы мына тамеки, бандиттан алыс кылуу, мына 21-кылым согушу ага жетпей эле телефон деген бар, чукулап, көздөрү көрбөй, бүкүрөйүп, ошол көп балдар азыр телефондон көп эле физикалык данныйлары жана зрениялык данныйлар бузулган себеп. Бул эми спорттун деген бул тазалыкка жана дени сак, улут дени сак мамлекет деген популяризациябызда. Өлкөдө менен кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Сиздер Нарын облустук медиа борборунун телепрограммаларын ошондой эле Facebook'тагы жана YouTube'тагы баракчаларыбыздан да таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.